Алжир ошо раннее развитие боюнча жанагы Азиза Шабданбек кызынын кесиби китепканачы. Ал Талас райондук китепкананын Арашан айылындагы филиалында эмгектенет. Жалгыз өзү бир айылдын окурмандары менен иштейт. Бүгүн китепканачы облустан келген 44 кесиптешине семинар өткөрдү. Жаш китепканачы мектепке чейинки балдардын аң сезиминин өрчүшүнө таасир берген оюндарды көрсөттү. бул үйдө келип берет. Мурч, кадимки эле мурч. Муну сүзөсөз. Эми мош менен мынтип бассак, мына карасыздар. Мына. Эмне өзгөрүп атат? Суулар эмне качып. Эмне өзгөрүп атат? Караңыздарчы. Пальчиктер менен, кол менен эмнени көрүп атат балдар кармап. Бул жерде баардык нерсени сезип атат, жок болуп кеткенин сезип атат. Сезимин өстүрүп атабыз, аң сезимин өстүрүп атабыз. Аракетчил китепканачы балдардын моторикасын өнүктүрүү, окууга кызыктыруу боюнча слайд көрсөтүп, тажрыйбасы менен бөлүштү. Ошондой эле ар кандай тесттерди, викториналарды түзүүгө жардам берген Kahoot программасы менен иштегенди үйрөттү. Аталган ыкма китепканачыларга кызыктуу болду. Мындан тышкары китепканачы айылдын 7 жашка чейинки балдары үчүн долбоор менен жасалган бөлмө тууралуу айтып берди. Окурмандарды китепке тартууга биз колдон келген аракетибизди кылып атабыз. Айыл өкмөтүбүздүн жана жергиликтүү кеңештин жардамы менен буюрса быйыл оформление болду. Былтыр капиталдык ремонттон өттү китепканабыз. Бизде төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү долбоору ачылды. 10го жакын бала келип 1 сааттык ар кандай китеп окуу, жомок окуу, сүрөт тартуу, ар кандай дидактикалык оюндарды көргөзөбүз. Талас райондук борборлоштурулган китепканасы буга чейин дагы ушундай облустук семинар өткөргөн. Бул ирет 2-чи облустук семинар болуп, китепканачылардын ишине зарыл ыкмалар сунушталды. Өзгөчө басым мектеп курагына чейинки балдардын аң сезимин өнүктүрүүгө коюлду. Именно айылдык китепканалар ушуга басым кылышып атат да. Балдарды чакырып, ойнотуу, өзүн өзү өрчүтүү, кол эмгек, тамган таанышат. Ошонун баарын биздин китепканачылар ошолорду үйрөтүп атат да. Мурункуга салыштырмалуу азыркы китепкана кандай экенин көрсөтөлү деп атабыз да. Биздин Талас районунда көптөрүндө почти 70% азыр электрондук китеп бар. Интернет бар. Ошону балдарды чакырып окууга кызыгуу мамилесин жараталы деп атабыз. Облустагы кесиптештерине семинар тренинг уюштурган Талас райондук китепканасынын 24 филиалы бар. Анда жалпы 48 китепканачы иштейт. Айлыктын жогорулашы менен ар бирине талап дагы күчөтүлгөн. Айлык азыр Кудайга шүгүр китепканачыларыбыз азыр тынбай иштеп, күнүгө ар бирден иш чара өткүзүп атат. Китепканачы десе ойлойт, келет, китеп берет, кайра кетет депчи. Андай эмес бизде деген аябай. Биз маалыматтык китепканабызда биздин китепканачылар азыр бир эле китеп берип койбойт. Бизде деген ар бир тармактык иштер бар. Ар бир жанагы марекеси белгиленүүчү инсандардын юбилейлери бар. Ошолорго ар бирине жума сайын өткөзүлөт да биздечи. Арашан айылынын китепканачысы семинар жана мастер-класстардан тышкары Байдылда Сарногоевдин 90 жылдык маракесине карата маданий иш-чара өткөрдү. Китепканачыга окуучулар жана айылдын музыканттары жардам беришти. Белгилей кетсек, ар бир китепканачынын жумушуна мындай маданий иш-чараларды өткөрүү камтылган. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.